Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы студияда мен Алмаш Бараталиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача тааныша алыңыздар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев адам өлтүрүү, массалык башаламандык уюштуруу, куралды мыйзамсыз жүгүртүү деген оор беренелердин негизинде айыпталууда. Атамбаевдин тегерегинде козголгон кылмыш иштер президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековичтин түздөн түз өзүнүн контролуна алынган. Эми алименттен качкандардын маалыматтык базасы түзүлөт. 13 августка караган түнү саат 23:14 Ош облусунун аймагында очогунда күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. 13 августка караган түнү саат 23:14 Ош облусунун аймагында очогунда күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтуна таянып өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жер силкинүү Өзгөн районунун Ничке Сай, Зергер, Тосой айылдарында 5 бал, Салам Алейк айылында 4,5 бал, Ош шаарында 3 бал, ал эми Жалал Абад шаарында 4 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын басма сөз кызматы шашылыш билдирүү таратты. Анда узакка созулган кургак жана ысык аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескен өзгөрүлүшү күтүлөт. 14-15 августтарда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл областтарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. 15 августта күндүз жана 16 августта түнкүсүн бийик тоолуу райондорунда жаан карга айланат. Бул күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга бир нече оор беренелер менен кылмыш иши козголду. Маалыматка ылайык, Атамбаев адам өлтүрүү, массалык башаламандык уюштуруу, куралды мыйзамсыз жүгүртүү деген оор беренелердин негизинде айыпталууда. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитов маалымат жыйынында кабарлады. Башкы прокурордун берген маалыматына ылайык, мурдагы президент экс статусуна алынган соң Крим Төбөлү Батукаевдин иши боюнча күбө катарында бир нече ирет суракка чакырылган. Бирок ал суракка келүүдөн баш тартып келген. Андан соң 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы күч түзүмдөрү тарабынан жүргүзүлгөн. Ал учурда бир катар башаламандыктар жүз берип, адам өмүрү да актырылган. Аны менен катар 8 август күнү кечинде Бишкек шаарындагы Борбордук аянттагы башаламандыктарды уюштурган жана ага катышкан жарандарда суракка чакырылмай болду. 7-8 августта болгон окуялардын уландысы 8 августта кечиндеси Алото аянтчасында болгон деп болгон. Мунун артында уюштуруучулар бар. Ал жаш балдар, ошол адамдар кечкисин түндү кечкиден убакыттан пайдаланып, тоноочулук, мародердук иш аракеттерин жасап, ошол Атамбаев менен жана анын тарапташтары менен бийликти басып алуу максатында алдын ала сүйлөшүлүп болгон өзүнчө аракет болгон. Бүгүнкү күндө Атамбаевдин тийиштүү мүлктөрүнө 120 перечинден турган мүлктөрүнө арест салынды. Мирбек Айтике, Жолдубаева Кундуз, Мамутова, Дмитрий Ложников. Себеби булар 7-8 Карамушкина депутат, Кодуранова 7-8 болгон окуяны бүт баары көрүшкөн. Иштин жагдайы, иштин объективдүү ар тараптуу толук тергелүү үчүн бул адамдарды дагы кийинки башка күбөлөрдө тактап сурайбыз. Эң башкысы, өлкө башчы бул иштер объективдүү жана эч бир кысымсыз мыйзамдын негизинде гана териштирилишин тийиштүү кызматтардан талап кылгандыгын башкы прокурор өз сөзүндө баса белгилеп өттү. 7 август, 8 августта козголгон Атамбаевдин тегерегинде козголгон кылмыш иштер президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековичтин түздөн түз өзүнүн контролуна алынган. Ар бир кылмыш иш боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алуусун талап кылды. Эч кандай бирөөнүн бир кызыкчылыгы же бир өч алуу максатында бирөөнү кылмыштык куугунтукка тартууга жол берилбестиги боюнча катуу талап койду.
Маалымат жыйындын жүрүшүндө сөз сүйлөгөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Орозбек Опунбаев УКМКнын кызматкерлерин сабагандарды мыйзам чегинде түрмөгө отургузгандан кийин кызматын тапшыраарын айтты. Ал иштен кетүү боюнча чечимин 8 август күнү буга чейин 8 августта жогорку кеңештеги чукул жыйын учурунда да билдирген болчу. Белгилей кетсек, Кой Таш айылындагы 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын бир жоокери каза болуп, жалпысынан 136 адам жаракат алган. Ушул эле күнү түнкү саат 22 чамасында Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, 2 вагон рельстен чыгып кетти. Бул тууралуу маалыматты Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы растады. Маалыматка ылайык, транспорт катуу ылдамдыкта бараты бурулган учурда ооп кеткен. Курмандыктар жана жабыр тарткандар жок. Белгилей кетсек, Кыргызстандын темир жолунда жылына ондогон кырсыктар катталат. Анын көбү адам өмүрүн алуу менен аяктайт. Акыркы жолу 3-июнда Бишкектеги темир жолдо жарылуу болуп, 4 адам жабыркаган болчу. Алименттен качкандардын маалыматтык базасы түзүлөт. Ага ылайык алименттен качып издөөдө жүргөндөрдүн сүрөтү жана карызы тууралуу маалыматтар доогердин арызынын негизинде тиешелүү мекеменин расмий баракчасында жайгаштырылат. Маалымат алимент төлөнүп берилгенден кийин гана алынып салынат. Алимент төлөөдөн баш тарткан жарандарга карата түзүлгөн жаңы мыйзам канчалык деңгээлде өз жемишин берет? Кабарчыбыз кызыгып көргөн. Алимент төлөө маселелерин жөнгө салуу менен эне жана бала институтун коргоого багытталган жаңы мыйзам ушул айда күчүнө кирди. Мында алимент төлөөдөн баш тарткан же качып жүргөн жарандардын сүрөттөрү жана карызы тууралуу маалымат атайын маалыматтык базага жайгаштырылат. Андан сырткары алимент төлөөдөн кыянаттык түрдө баш тарткан жарандарга Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 2 беренеси боюнча иш алып барылат. Ата-эне өзүнүн балдарынан алимент төлөөдөн баш тартуудан качкан учурда бул ушул кодекстин айыппулдун биринчи категориясындагы айыппул менен жазаланат. Жазык аткаруу кодексинин беренесинин талаптарына ылайык эки эселенгенге кайрылабыз. Эгер мисалы үчүн 20 000 сом болсо, ал эртең 40 000 сомго сот эки эселенген айыпка кириптер кылынат. Эгер андан дагы төлөбөсө, дагы 1 ай мөөнөт өткөндөн кийин биз анда уже сотко ошол эле кодекстин талаптарына ылайык биз жазасын эркинен ажыратуу боюнча ошол мисалы үчүн 40 000 сомду төлөгөндүн ордуна ошол жазасын камакка байланышкан жазага алмаштыруу боюнча биз сотко сунуш менен кайрылабыз. Бирок алимент төлөбөй качып жүргөн жарандардын сүрөтү менен карызы тууралуу маалымат сайттарга жайгашуусу бул анчейин өз натыйжасын бербейт. Мындай маалыматты юрист Чыңгыз Мырзабеков билдирет. Айтымында алимент төлөөнүн жакшы жолу административдик, тактап айтканда убактылуу камакка алуу мыйзамы жарандардын өз убагында алимент төлөөгө жол ачат. Алимент төлөбөй жүргөндөрдүн сүрөттөрүн атайын расмий сайтка жайгаштырабыз деген мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзам негизи алимент төлөөчүлөрдү мыйзамды күчөтүш керек. Аларга карата мындай камак катары мурда күчүнө кирген мыйзамга ылайык 5 сутка камак алуу бар болчу. Азыр аны алып салды. Ошол 5 сутка демек камак киргизгенде көптөгөн алименттер төгүлүп калды да. Демек алименттерди өз убагында төлөтүүнү камсыз кылуу максатында кабыл алынган мыйзам да. Ошондуктан мен ойлойм бул чоң мындай жаңылык болбойт. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 550 жарандын алимент өндүрүү боюнча документи каралып жатат. Анын ичинен 155 издөөдө. Арасынан кыянаттык түрдө баш тарткандары да бар. Мыйзамга ылайык алимент бир балага аны өндүрүүчүдөн тапкан кирешесинин 25% берилет. Эгерде ал эч жерде иштебесе, жашаган аймагынын орточо айлык маянасы эсептелинет. Кыянаттык түрдө төлөбөй качып жүргөндөр бүгүнкү күндө бизде азыр сотко материалдар өткөнү бир 20дай. Кээ биркилер ошол иштеген, карызкорлордун иштеген боюнча айлык акысына жөнөтүлөт. Эгерде ошо карызкордун алимент төлөбөгөндүн мүлкүн текшеребиз, эгерде мүлкү аныкталса, биз ошо Кыргыз Республикасынын жарандык процессуалдык кодексинин берилген талабына ылайык биз аны мүлкүнө жолу менен өндүрөбүз уже. Эгерде мүлкү дагы жок болсо, анан ошолдо кыянаттык түрдө төлөбөй качып жүргөн болсо, анда биз бир нече эскертүүлөрдү беребиз. Ал боюнча дагы аткарылбаса, андан ички иштер бөлүмүнө сунуш менен кайрылабыз.
Эскерте кетсек, күчүнө кирген жаңы мыйзам алимент төлөө маселелерин жөнгө салуу максатында кабыл алынган. Татулжума Карагызы, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарында тазалыкты камсыздоого карата иш алып барган муниципалдык мекемеге 6 кубтук 12 чоң унаа, 1 жүк ташуучу унаасы менен алынып келинди. Каланын тазалыгы үчүн күрөшүүдө техникалар жыл өткөн сайын толукталып жатат. Бирок жашоочулардын кайдыгерлик жасаган мамилеси жумушчуларды түйшөлтүп келет. Сөз кабарчыбызда. Жаныбек Үсөнбаев 2 жылдан бери Жалал Абад шаардык тазалык муниципалдык мекемесинде эмгектенип келет. Кыштын суугунда, жайдын ысыгында күн сайын урнага салынган таштандыны тазалап турушат. Айтымында жашоочулардын эмгектерин баалабай, кайдыгер мамиле жасаганы өкүткө салат. Жанында турган урнага салбай, айланасын таштандыга бөлө ургутуп кеткен жарандар ишти артка тартышат. Контейнерлерди ар дайым бир контейнердин ичине почти 3/4 бөлүгү түшсө, 3/2 бөлүгү жерде чачылат. Ошолорду салабыз. Ар дайым ушу чындыгын айтканда адамдарга түшүндүрүп деле айттык. Адамдар биздин мээнетибизди эле каралачы десек, биз өзү жаш балдар жөнөтүшөт. Өздөрү чоңдор айнектен карап турушат, жаш балдар жөнөтүп, жаш балдарга бир 10 метр алсап таштап коет. Аны биз этекке салып, кайта ичке салып кылабыз, алып кетебиз. Şimdi kıyınçılık burada. Elder düşündürsek de düşünmüyor. Kança hareket kıldık düşündürüyor. Şimdi urnağa taştağıyla buna maşinağının içine taştağıyla desek. Ova dep koyuşat. Giyim al karap durağında taşıyacak. Bizi alıp ketkenden ele жерге таштап жатты. Былтыркы жылда 12 жаңы 6 кубтук чоң урна алынып келинген. Быйылдагы 12 даана бир жаңы унаа менен бирге камсыз болушту. Учурда жаңы техника эл кызматында болууда. Елдер түшүнбөстөн строительный мусор таштап атат. Аны салып келген сүп жагып үйрөп атат. От жагып, ал от жакканда бир контейнер иштен чыгып калат. Строительный мусор таштаганда сынып мүмкүн эмес экен да, бугандай оор жүкчү. Жеңил жүк алсак болот экен. Машина жакшы. Айылдарыбыз контейнерге таштап үйрөнбөй атат. Сыртынан тегеретип бургутуп коет. Айылдан асылына келип атат. Кармап алып эч нерсе кыла албай атабыз. Баарын жетишпейт экенбиз кармап. Шаар аймагында граффиттин негизинде таштандылар алынып турат. Бирок көпчүлүк учурда көчөлөрдү таштандыга уруп, алып кетер күн эмес болсо дагы жолго чыгарып койгондор көп. Мындай жагдайдан тажаган жумушчулар эми атайын жазууларда илип көрүүнү максаттап жатышат. Элди шаар ичин булгабай, тазалыкка салым кошууга үгүттөө багытында. Түнү алып чыгып таштап коет. Таңгамал алып чыгып ишке барат таштап коюшат. Ошого биз ошого жараша биз ушундай бүгүнкү күндө мондай эскертүү белгилерин жасатып атабыз. Бир 40 чукул, 40ка жакында ошондой бир эл түшүнбөгөн жерлерге ушуларды орнотойлу деп. Себеби ушуну кээ бир жерлер бар, окуп туруп, көрүп туруп айып бул салынат десе дагы эки жакты карайт дагы эч ким жок болсо секин таштап коюп кеткендер бар да. Мен чакырат элем биздин шаардыктарыбызды ушу биз канчалык өнө өспөйлү, биздин тазалыкка болгон мамилебиз же маданиятыбыз өспөгөн болсо, анда биздин өнөкөнүбүз бекер эле. Ушул тапта штат боюнча шаарда таштандыдан арылтууда бардыгы биригип 120дан ашуун жумушчулар иш алып барышат. 500гө чукул кичи урналар орун алган. Мындагылар жашоочуларды маданияттуулук менен таза шаар курууга көмөктөшүүгө суранышат. Анткени шаардын тазалыгы ушул жумушчулар үчүн гана керек эмес. Туш келди жайга таштанды ыргытып, айлананы булгабашса дешет. Нара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Албетте, ар бир иштин өзүнө жараша түйшүгү жана жоопкерчилиги бар. Эң башкысы башканын коомчулук үчүн жасаган ишине айыр мамиле жасоо бул ар бирибиздин инсандык парзыбыз. Жалал Абад шаарындагы көрктөндүрүү, жашылдандыруу чарбасында эмгектенген Замира Сатарова учурда каладагы гүлдөрдү сугаруу менен алек. Айтымында аптаптуу күндөрдө түнү менен иштеген учурлар да болуп турат. Кылган ишинен ырахат алган Замира Сатарова коомчулуктан бир гана нерсени суранат. Алды болсо гүлдөргө айыр мамиле жасоону. Замира Сатарова 5 жылдан бери Жалал Абад шаарындагы көрктөндүрүү жашылдандыруу чарбасында иштейт. Бул аралыкта гүлдөрдү кантип өстүрүүнү өздөштүргөн. Негизги милдети гүлдөрдү отургузуп, аларды сугаруу. Жаз айынан тартып белгиленген жерге отургузган. Эми минтип аларды сугаруу менен алек. 8ден 5ке чейин иштейбиз. Анан эртең менен кайсыл жумушка бөлүнсө ошо барып жумушубузду кылып, анан буларга дагы көңүл коюп, сугарып коюп кетебиз. Башка жактарда да иштер гүлдөр көп да. Нар жактарда Ленина көчөдө бар, Пушкина көчөлөрдө көчөттөр бар. Анан ошолорду карайбыз. Манас проспектиде бар. Бөлгөн жагына барып карай беребиз.
Аз гана убакыт гүлдөргө көңүл бурулбаса солуп калуу коркунучу бар. Андыктан күн сайын аларды сугарып, чөбүн отоо менен гүлдөрдүн жакшы өсүшүнө кам көрөт. Мына 2 күн ай тарапы болуп калып жумушка чыкпай калдык эле. Гүлдөр кичине курай баштаптыр. Анан мына келип бүгүн сугарып атам. Буну өзүбүздүн балдарыбыздай эле асырап карайбыз. Ушуну аярлап карашыбыз керек бар. Элдер кичине мээнетибизди бааласа болот. Биздин каарманыбыз айрым жашоочуларга нааразы. Анткени эгилген гүлдөрдү тамыры менен жулуп кеткен учурлары көп болгон. Муну менен биздин кылган эмгегибиз акталбай жатат деп түшүндүрөт. Элдерге айтмакмын, ушу жулбаса гүлдөрдү, мына Ленина көчөнү канча эгип, канча котордук. Ушу кичине аяр караса, өздөрүнө дагы жакшы шаарыбыз кичине көрктүү болуп турса дагы өзүбүздүн сыймыгыбыз, биздин эмгегибиз болот ошол. Ушуларга тийбесе, үзбөсө деп өтүнүп кетем элдерден. Шаарды жашылдандыруу, гүлдөрдү өстүрүү үчүн даярдыктар күз айларынан башталат. Майда болсо да тоодой жумушту талап кылган гүл өстүрүүчүлөр өзгөчө жаз, жай мезгилинде талыкпай иштөөгө туура келет. Күндүн аптаптуу мезгилинде гүлдөрдү күндүз эмес, түндөсү сугарган учурлар катталган. Анткени аптаптуу күндө сугарылган гүлдөр кайра солуп калуусу ыктымал дешет гүл өстүрүүчүлөр. Бактыгүл Тешебаева, Кылычбек Жанышулу, Жалал Абад шаары. Базар Коргон районунун Ооганталы айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун тез жардам имаратынын кызматынын имараты авариялык абалда. Имарат мындан 33 жыл мурда курулган, ал эми акыркы 4 жылдан бери урап калуу коркунучунда турат. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министринин райондук бөлүмү тарабынан 2015 жылы имарат кооптуу деп табылган. Бирок ага карабай бул жайдын кызматкерлери иштеп жатышат. Аны менен катар тез жардам мунаасы да айрым учурларда жүрбөй калып, ак халатчандарга ыңгайсыздык жаратат. Ичинде жабдуулар жок. Белгилей кетсек, тез жардам кызматында 12 кызматкер эмгектенет. Бул жерге жаңы больница түшөт деп келген бийлик өкүлдөрүнөн каралып атат. Өттү быйылкы жылдын эсебинен проектке кирген деп айтышып атат, бирок эч кандай бир результат жок. Иштеген ишканабыздын акыбалы өтө оор. Бизге берилген машинанын дагы акыбалы оор, техникабыз дагы бизге жарактуу эмес. Машинабыз 35 жылдан бери ушул скорыйда бизден мурун иштеген водительдер деле айтат, бизге жаңы машина келелет. Дайым бизге ушундай акыбалы состояниясы начар техника берилет депчи. Азыр деле мына турган машинабыздын жүргөнү талапка жооп бербейт. Сузак районуна караштуу Барпа айыл аймагындагы жаштардын тилеги орундалып, жаңы кичи футбол аянтчасы ачылды. Бүткөрүү иштери 2 жылга созулуп, элдин салымы менен курулган. Ал эми аталган аянтчага маркум оператор Уларбек Жанбаевдин ысымы ыйгарылып, эскерүү күнү да орун алды. Жерге жакшакай болуп, балдарыбыз ойноп. Кичи футбол аянтчасынын кызыл тасмасын айылели жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ачты. Буга чейин жаштардын спорттук аянтчага болгон муктаждыгы жогору болгон. Учурда бул көйгөйлөрдүн баары артта калды. Бул менен жаш өспүрүмдөрдү спортко чакырып, кылмыштуулуктан арылтууга чоң өбөлгө түзүлөт. Бул негизинен эң жакшы жашаандардан да. Себеби дегенде спорттук аянтчаны ачыш, спорттук аянтчада мына балдарыбыздын машыгышы, мына ошо балдарыбыздын бүгүнкү күндөгү ден соолугунун чың болушу, бул эртеңки мамлекетибиздин келечеги. Биздин мамлекетибиз ушундай кичинекей айылдардан, ар бир адамдан турат. Ошондон ар бир адамдын ден соолугу үчүн, ар бир айылдын ден соолугу үчүн кам көрүү бул өтө жакшы нерсе деп билем да. 28 000 калкы бар Барпа айыл аймагына бул жылы бир топ алгылыктуу иш аракеттери орун алууда. Келечек ээлери үчүн бул жылы заманбап 3 спорттук аянтча ишке берилүүдө. Элдин жашоо тиричилигин алдыга жылдыруу максатында алдыдагы күндөрү муниципалдык ишканалар ачылаары белгилүү болду. Бул ачканыбыздын себеби бүгүндө Барпа айыл өкмөтүнүн жаштарыны ар түрдүү жаман иштерден кайтарып, ушул спорт менен машыгып, эми бүгүнкү күндө ушул поле бардык жерде эле курулуп атат да. Анан булар башка айылдарга барып, же шаарга барып кыйналбастан өзүнүн айылында ушу өздөрүнүн спорт аянтчасында ойносун деп ушул спорт аянтча ачылып атат бүгүнкү күндө. Жаңы кичи футбол аянтчасынын ысымы маркум Уларбек Жанбаевдин атынан коюлду. Оператор тармагында бир топ жыл эмгектенип, 2016 жылы жол кырсыгынан көз жумган. Бала чагынан спортко жакын болгон Уларбектин жакындары аны терең кайгыруу менен эскеришет. Балам эрте өткөн менен кадыры ушу айылга сиңип калган экен. Ушу айылдаштары ушулар өздөрү инициатива көтөрүп, балаңыздын атын ушуну койбайлы
Себеби ошо башында ошо болгон эле, биз болгон эле. Şu баланын атын коюп өчүрбө дегенден бизде макул болуп 3 жыл ичи ошо айыл өкмөттөр менен иштешип, анан şu уулумдун айткан сөздөрү бар да, şu мен айылдан чыкпайм деп. Мен айылда жашайм, айылда каламын. Биз башка жака чек алып салып берели, үйлөнгөндөн кийин десе, жок. Ата мен şu айылымдан чыкпайм, айылдан жер таап ошо эле кылам дегенде да айткан максатына келип, şu айылга эмтибелип калды да. Белгиленген жайга жалпысынан болуп 2 миллиондон ашуун акча каражаты сарпталып, 2 жыл аралыгында ишке берилди. Ислам Жолборсбек уулу, Кылыч Жаныш уулу, Сузак району. Бүгүнкү күнгө карата даярдалган жаңылыктардын толукталган чыгарылышын мына ушулар түздү. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Алдыда эртеңки күнгө карата алган аба ырайы менен таанышабыңыздар.